Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн биз быйыл окууга тапшыруу кандай болот? Абитуриент 2020-нын акыбалы кандай? Ошол тууралуу көрсөтүп бермекчибиз. Урматтуу абитуриент, албетте сиз биринчи өзүңүздүн каражатыңыздан, бул телефондон болушу мүмкүн, компьютерден болушу мүмкүн, планшеттен болушу мүмкүн, интернетке кире турган каражаттарыңыздан биринчи интернетке кире турган бөлүмдү ачасыз. Бул Google Chrome болушу мүмкүн, Opera болушу мүмкүн. Сиз кайсынан интернетти колдонсоңуз аны ачасыз. Бул жерге 2020 chekit edu chekit gov chekit kg деп жазгандан кийин бул жерде карасаңыздар абитуриент онлайн авторизация формасы, абитуриент онлайн башкы бет деп өзү эле чыгып атат. Басасыз. Мынакей башкы бет, эң башкы беттебиз. Эң негизги биздин кыла турган ишибиз биринчиден катталуу деген жерди басышыбыз керек. Катталуу деген жерди баскандан кийин бизге авторизация формасы деген бөлүм чыгат. Бул жерде нускамасы бар, кандай кылып жазыш керек экениңизди түшүндүрүп берип атат. Логин менен паролду алуу дейт. Логин менен паролду алуу үчүн катталуу терезесинен төмөнкүлөрдү көрсөтүү керек дейт. Облус, район, мектеп. Андан кийин сертификаттын номерин жазып, текшерүү баскычын басыңыз дейт. Эмне кылабыз? Өзүбүздүн облусту биринчи жазабыз. Андан кийин Жумгал районун тандайбыз. Андан кийин биз өзүбүздүн мектепти тандайбыз. Мынакей Аблас Сулайманов атындагы орто мектеби дейт. Муну тандагандан кийин сиз бул жерге өзүңүздүн сертификаттагы номериңизди же болбосо ошол жалпы республикалык тестирлөө тапшырып аткан кездеги сиздин колуңузга алган бир талон бар болчу. Тестке кирүү үчүн ал жерде өзүңүздүн жеке номер жазылган, аны сизге беришкен болчу. Сиздин колуңузга алган талондо мындай бир номер бар. Ошол номерди ушул жерге мына жазышыңыз керек. Меники 06-20-344. Яни робот дегенден кийин текшерүү деген бөлүмдү жазасыз. Текшерүү деген бөлүмдү жазгандан кийин сизге бул жерге мындай бөлүм чыгат. Телефон номериңизди жазып, текшерүү дегенди басасыз. Текшерүү дегенди баскандан кийин сиздин телефонуңузга Mon кр дегенден сизге мындай бир SMS келет. Ал SMS'ти карасаңыз өзүңүздүн 06-20-344 деген сыяктуу сиздин киргизген номериңиз админ деген жерде турат. Андан кийин пароль деген жерде биз мына паролду жашырып койдук. Паролду эч кимге бербешиңиз керек болот. Ошол паролуңуз менен логиниңизди кирүү деген жерден абитуриент дегенди бассаңыз, бул жерге өзүңүздүн жанагыл админ деген жердеги номериңизди жазасыз. Бул жерге болсо паролуңузду жазасыз. Сиз бул жерге паролуңузду жазып киргенден кийин сизге мындай бир бөлүм чыгат. Бул бөлүмдө сиздин сертификатыңыз тууралуу бардык маалыматтар бар. Мына сиздин негизги балыңыз, андан кийин кошумча предметтерден канчасын тапшырган болсоңуз, ошолордун бардыгы бул жерде чыккан болот. Андан кийин жеке өздүк маалыматтар дегенге киресиз. Бул жерге киргенде өзүңүздүн жеке маалыматтардын бардыгын калтырбай толтурушуңуз керек болот. Андан кийин документтер деген жери бар. Бардыгын толтургандан кийин сактоо дегенди басасыз. Документтер бөлүмүнө киргенден кийин паспортуңуздун алдын аркасын жүктөйсүз, аттестатыңыздын сүрөтүн жүктөйсүз. Муну сүрөткө тартканда түз кылып тартышыңыз керек болот. Окулгудай болушу керек. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыгып келгенден кийин сертификатыңызды дагы сүрөткө тартып же болбосо сканерден өткөрүп туруп, анан бул жак киргизишиңиз керек. Сүрөт жүктөө дегенди басасыз. Выберите файл дегенди басасыз. Аны каяка сактаган болсоңуз, ошол жерден алып келип жүктөө дейсиз. Сактоо дегенди баскандан кийин бул жерге сиздин жеке маалыматтар сакталган болот. Андан кийин жолду тандоо деп кирип, өзүңүздүн кызыккан же сизге керектүү болгон жолду бул жактан тандай бересиз. Калган маалыматтарды да алдыңкы видеолордо сөзсүз түрдө беребиз. Урматтуу абитуриент, сизге ийгилик каалайбыз. Бул бөлүмдү толтурууда
өтө кылдаттык менен толтуруңуз, келген паролду жоготуп албаңыз. Ийгилик каалайм. Биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары Кыргызстаныбызга кызмат кылган, Кыргызстаныбызды өнүктүргөн эң күчтүү адистерден болушуңуздарга тилектешмин.